Assalamu alaikum, hurmattуу Desin TV kanalının görөрmandары. Sizler menen men blogger Bakıt Sulayman. Dostlar, bugün biz mындай bir temanın tegereginde süйлөшмөкчүбүz. Prezident Sooронбай Шарипович Жээнбековдун бийлиги Кыргыз элин кайда алып бара жатат? Ушундай ойдун тегерегинде süйлөшмөкчүбүз достор. Мына Sooронбай Шарипович Жээнбековдун президент болуп бийликке келгенине 2,5 жылдан ашык убакыт өтүп бара жатат. Дагы 2,5 жылдык мөөнөтү калды. 2,5 жылдык ушул басып өткөн президенттик жолунда Sooронбай Жээнбеков көзгө көрүнөрлүк эмне жумуштарды кылды. Ушунун тегерегинде жана biz bul kişiden emnelerdi kütөбүз. Ошол biz kütkөн nerseler işke aşabı, aşpayбы, el içinde kандай işenim var. Uşular jönündө bir mындай oy жүгүртүп көрөбүz достор. Азыркы el içinde деген мындай oy pikirlerde ушул интернет айдыңынан кандай oy pikirler болуп жатат. El içinde электорат ушул азыркы бийликке кандай көз карашта өзүбүз көрүп билип жаткан нерселер жөнүндө бир аз талкуулайбыз достор. Сөзсүз түрдө ушул көрүүдөн кийин пикирлериңерди калтырып кеткиле. Достор, мына 2017 жылдын 24 ноябрында шайлоо болуп, ушул Sooронбай Жээнбеков, Sooронбай Шарипович Жээнбеков бийликке келди. Күрөш абдан курч жүрдү. Sooронбай Шарипович Жээнбековдон кийинки орунду Өмүрбек Бабанов алды. Андан кийин Адахан Кимсанбаевич Мадумаров болду. Бул шайлоонун жыйынтыгы туура эмес болду. Көз боёочулуктар болуп өттү. Мен макул эмесмин, менин укугум бар деген кыймылдар ушул шайлоодон кийин Адахан Кимсанбаевич Мадумаров тарабынан жасалды бул кыймылдар. Жана да ушул кезге чейин бул кыймылдардын өкүлдөрү ошол азыркы бийликке макул эместигин билгизип, өз укуктарын дайыма коргоп келе жатышат достор. Эми ушул ар кандай пикирлер болду. Ошол өз кезинде Алмазбек Атамбаев абдан колдоп, өзүнүн кийинки жолун улоочу катары ушул кишини көрсөтүп, СДПК партиясынын ичинен биздин эски партиябыз ушундай келе жаткан биздин жакшы алдыңкы кадрларыбыз деп ушул кишини алга сүрөп, административдик ресурстардын жардамы менен ачык эле мунун бардыгы көрүнүп турду, бийликке келди. Эми кандай болгондо дагы эл ичинде дагы бул кишини шайлаган адамдар абдан көп болду. Мен эле өзүмдөн айылыман ала турган болсом, ушул мамлекеттик иште иштеп жүргөндөр, жана башка адамдар, ушу көп адамдар чынын айтканда колдоп беришти бул кишини. Кандай болгондо дагы ошентип бул киши бийликке келди. Алмазбек Атамбаевдин кийинки айткан пикирлери канчалык деңгээлде чын калп экендиктерин аны бир турмуш өзү билет. 3% менен өткөнбү, 30% менен өткөнбү, аны так эсептеген адам жок. Иши административдик ресурс адаттагыдай эле абдан күчтүү бул жерде колдонулду. Жеке менин өзүмдүн күткөн нерселерим, мен бул кишиден абдан көп нерсени башында күткөн жокмун. Анткени ошол эле мурдак эле саясат уланат деп деген ойдо болчумун. Анткени Алмазбек Атамбаевдин эле саясаты уланса, Алмазбек Атамбаевдин учурунда азыркыга салыштырмалуу балким кандайдыр бир иштер жүрдү. Азыркы кезде кандайдыр бир сенектик бардай. Биздин мына президент өзү деле ачып көрсөтүп, кандайдыр бир заводдордун ачылып жаткандыктарын, кайсыдыр бир жерлерде жерлер өздөштүрүлүп жаткандыктарын, ар кандай бир жаңылыктардын болуп жаткандыктарын, элдин бир мындай үмүтүн жандырайын деген көп эле нерселерди кылгансып, көрсөткөнсүп жатышат. А бирок элдин ичинде абдан эле азыркы бийликке ишенбөөчүлүк,
үмүттүн üzülgöndүгүндөй bir ой пикирлер жаралып жатат да, ошончолук канчалык нерселердин жасалгандыгын көрсөтсө дагы мындай bir иштин жүрүп бара жаткандыгы көрүнбөй жатат достор. Биринчи кездери ошондой мындай bir ишенимсиздик, мурдакы эле бийлик экен дегендей. Анткени биз да убагында Алмазбек Атамбаевтан өтө көп нерсени күткөнбүз. Тилекке каршы ал киши канчалык билимдүү, канчалык бизнесте жүргөн, өзүнүн ишкер адам экендигине карабай, мындай Кыргыз өлкөсүн алдыга алып кете албады. Эл аралык иштер менен алек болуп, Ганси базасын чыгарды, бул чоң иш деп коелу. Андан кийин ушул Орусияга жакын саясатын жүргүзүп, бизди Евразия экономикалык шериктештигине кошту. Буну менен көп адамдар мындай ишкерлерге абдан жол ачылат. Кенен рынокко, кенен базарга чыгабыз, ушул Евразия экономикалык шериктештигинин аймагында абдан чоң өнүгүү болот деген көз караштар болду. Ал эми ошол эле учурда биз дүйнөлүк соода уюмдарынан bir алыстап, баштагыдай бизге кандайдыр bir экономикалык эркиндиктер жок болуп, ушул Орусиянын саясатынын гана алдында калабыз деген көз караштар дагы болду. Аны турмуш көрсөттү достор, чын эле. Ошол эле Алмазбек Атамбаевдин эмоция калтырган эл аралык мамилелердеги начар ушундай bir иштеринин айынан Казактын президентине сөз айтып, башка болуп, биздин ишкерлерибиз, биздин карапайым эл абдан экономикалык запкыга учурады. Казакстан өз чек арасын жаап алып, ошонун айынан абдан экономикалык бизге блокада жасалды достор. Биз бул нерсе менен казак боордошторубуздун бизге кандай мамиле кылгандыктарын дагы лакмус кагазындай көрүп калдык. Булар бизге ошол мамилелерден кийин кандайдыр бир нерселер биздин алардын оюна туура келбей калса эле, өздөрүнүн чек арасын жаап, бизди тоготпой, ушул биздин эл аралык аренадагы аброюбуздун бизди эч ким сыйлабастыгынын бир ачык айтылган көргөзмөсү болуп калды. Биздин ошондой эле абдан ушул азыркы кезде менин жеке оюмда биз менен көп эле ушул кошуналарыбыз эсептешкиси келбейт. Анткени кайсыдыр бир кезде демократиянын аралы болуп, кандайдыр бир деңгээлде алдыга кеткенсиген ошол кездеги Кыргызстан азыркы кезде экономикалык жактан абдан артта калган, трайбалистик bir ынтымакка келе албаган, дайыма импичментке окшогон сыяктуу төңкөрүштөр жүргөн эки президентти куудук, бийликтер тез алмашты, убактылуу өкмөт болду. Ушундай бир экономикалык жана саясий жактан өтө стабилдүү эмес, инвестиция алып келе турган адамдар ишенич артпаган, ушундай 5 миллиардка жакын доллар чет өлкөлөрдөн карызы бар, кичинекей өлкө, ушунчалык көп карызы бар. Ар бир адамдын жанына салыштырганда көп карыздуу, негизги адамдары мигранттык менен башка өлкөлөрдө жумуш издөө менен тиричилик кылган, ал эми мамлекеттик кызматкерлери коррупцияга белчесинен баткан, мамлекеттин жетекчилери ошол коррупциядан чыгарууга алгылыктуу кадамдарды жүргүзбөгөн ушундай өлкөгө айланып калдык достор. Эми Сооронбай Шарипович Жээнбеков жөнүндө айта турган болсок, ошол бийликке келген кезден кийин эле мен бийликке келгенде эле ойлогонмун. Бул ошол Атамбаевдин саясатын жүргүзөт дегенмин. Ошол чын эле ошондой эле саясат жүрдү. Азыр эле ошол Атамбаевдин кадрлары, маселен ушул борбордук шайлоо комиссиясында жана башка жактарда абдан эле көп ошол Атамбаевден калган кадрлар иштеп жатат достор. Мен албетте бул жерде эгер адамдын ошол кесипкөйлүгү күчтүү болсо, ал президентте иштеген, бул президентте иштеген дебей эле иштей бергендиги туура. Атамбаевдин эле эмес, ошол Акаевдин кезинен баштап келе жаткан bir жоон топ, ошол жоон топтун адамдары, ошол жоон топтун балдары,
ошол кландар дагы деле башкарып келе жатат. Карапайым адамдардын ичинен чыган бир мындай көзгө көрүнүктүү саясатчы же болбосо бир коомдук ишмерлерди мен азырынча байкай элекмин. Достор, ошол эле баягы топ келе жатат. Акаев, Бакиев, андан кийин Атамбаев, мына азыр деле ошол эле адамдар, ошол эле мына адамдар да баягы. Мен бул жерде бир байкаган нерсем, мындай бир ойлогонмун да, бул Атамбаев бул кишини башкарамын деп жатат. Бирок башкара албаса керек. Анткени бул Атамбаев болсо бир мындай өз айтмакчы Мерседесин теп, бизнестен чыга калган, кандайдыр бир капысынан келип, демократиялык өзүнүн көз караштарын айтып, элди уюштуруп, партия түзүп, ушундай ишмердүүлүк менен бийликке келген киши болчу да. Ал эми бул Жээнбеков эски ошол өзүңүздөр көрсөңүздөр болот, бул айылдык кандай десем, баягы председатель колхоздун башкармасынын баласы да. Эми башкарма деген өзүңүздөр Союздун кезинде иштеген мен сыяктуу орто муунун адамдары билебиз. Бул тың үй бүлө, бардык жактан жетишкен, мындай интеллигенттүү, мындай кыйналбай өскөн үй бүлөдөн чыккан адам да. Көп бир тууган, ошолордун ичинен бардыгы ошол кезде, ошол Союздун кезинен баштап эле булар атасынын ошондой жакшы окууларды окутуп, буларды жакшы жерлерге жардам, ошол Союздун кезинде деле ушул азыркы кездегидей тааныш билиш, ким башкарманын баласы, ким акчалуунун баласы дегендей ошондой адамдар жакшы жерлерде иштешкен. Булардын бардыгы бул бир туугандар. Мына мен мисалы үчүн Жалал Абадта билем, бир агасы коммерциялык институт деп коет эле, азыркы кезде кандай бир университет болуп калды окшойт. Ошол жакта окумуштуу ректор болуп жүргөн, дагы бир тууганы губернатор болгон ошол Акаевдардын убагында. Ушундай бир үй бүлөлүк мындай клан деп койсок туура болбой калса керек, үй бүлөлүк кандай десем, бийликтин кандайдыр бир бутактарын кармаган абдан таасири күчтүү үй бүлө болгон да. Атамбаев болсо өзүнүн командасы менен ал ошол эле шопурларын жана башка ушундай демократиялык сыяктуу бир жол менен келаткан, кийинки кезде чогултулган бир команда менен бараткан да. Бул үй бүлөлүк команда менен мындай кадимкидей бир тилектеш адамдардын командасынын айырмасында абдан чоң нерсе болот. Үй бүлө деген үй бүлө, эч качан бирин бири кечпейт. Дайыма кандайдыр бир башка чөйрөдөгү адамдар менен сүйлөшкөндөн көрө биринчи ошол үй бүлөдөгү өзүнүн жакын бир туугандары менен кеңешип туруп иш кылат да. Мен ойлогом бул киши Атамбаевтан кеңеш сурап, Атамбаевдин айтканын кылып калбай, биринчи өзүнүн бир туугандары менен сүйлөшүп, ошолордун пикири менен болуш керек деп. Турмуш чын эле ошондой көрсөттү. Тез эле булардын пикир келишпестиги келип чыкты. Менин оюмча Атамбаев ойлогон, ошол дайым эле бул кишини башкарып, мен жетегимде болот дегендей, бул кишинин атайын кандидатурасындагы бекеринен карабаса керек. Анткени Сооронбай Жээнбековду мындай ушул мен азыркы кезде өзүн алып жүргөндүгүнөн жана башка жактарынан көрөм, абдан токтоо, мындай буйрукту уккан киши да. Менин буйругумду дайыма уга берет деп ойлосо керек. Эми ал Атамбаевдин кандай ойлогонун ал киши өзү билет. Бирок ал киши ойлогондой болгон жок. Бул кишинин өзүнүн ошондой көз караштары келип чыгат, өзүнүн үй бүлөлүк ошондой балким кругунан, балким башка бир адамдардын тукурунан келип чыккандыр. Иши кылып кандай болгон учурда дагы Алмазбек Атамбаев менен экөөнүн жолу эки жака кетти. Башында булардын чоң партиясынын ичиндеги абдан кыйтыр мындай адамдар көп да, азыр деле бийликте турушат, депутат болуп жүрүшөт, өз көз караштарын ачык айтпай, түлкүдөй болуп, мантаңдап бияка турган. Силерде ушундай экиге бөлүнүү, жарылуу болуп жатат дегенде, алардын бардыгы жок, андай нерсе болгон жок, бардыгы жакшы деп мантаңдашып ушундай саясатта турду. Ошол эле кишилер мына азыр биримдик партиясы менен дагы бара жатышат. Ушундай саясаттагы, ушундай түлкү көз караштагы адамдар булардын партиясында абдан көп болчу. Анткени бизнес чөйрөсүндөгү адамдар өздөрүнүн бизнесин коргош үчүн саясатка эптеп мансапкор болуп, карьеристтер ушулардын айланасында чогулган болчу. Ошол СДПК партиясынын жанагындай көз караштар экиге тарагандан кийин мен айтканмын ошол кезде, СДПК партиясы бул кәрилик партиясына айланат. Анткени бунун финансы булагы
Atambayev болгондуктан Atambayev финансы булагын токтоткондон кийин эле бул партия өз жашоосун мисалы үчүн Ар намыс партиясындай болуп эле калып калат деп. Мына ошондой болду. Жанагы Сагынбек деген киши жетектеген Атамбаевсыз СДПК деген партия мына финансылык каражаттарынын жогунан шайлоого катыша албай калды. Ал эми кийинки дагы бир ушулардан бөлүнүп чыккан Атамбаевдин балдары уюштурулган Социал-демократтар партиясы азыр шайлоого келе жатышат. Бирок мен албетте буларга деле бир башка булар эле эмес, бардыгына ошол бийликчилерине деле, мындайларына деле кандайдыр бир деңгээлде ийгиликтерди каалаймын баарына. Бирок булардын өтүшүнө мен мисалы үчүн Социал-демократтар партиясынын өтүшүнө бир аз ишенимим жок. Анткени элдин бардыгы ушул Атамбаевдин ошондой ашмалтай саясатынан кийин буларды көбүнчө уккусу да келбейт, көргүсү да келбейт. Ушунчалык көңүл иренжитерлик саясатты жүргүзүп, ушул азыркы кезге ушул Атамбаев алып келди да. Шайлоосундагы, башкасындагы. Бирок элдин ичинде абдан мындай коррупцияга каршы, бизде коррупция бар, ушундай коррупция жүрүп жатат деген ушул нерседен арылууну каалаган адамдар көп да. Мына ошол бир жанагы тесттеги окуялар, жол куруудагы түндүк түштүк альтернативалык жолунда, энергетика тармагында абдан көп эле коррупциялык бир иштер болгон экен. Ошолордун ачыктап чыгып, анан көптөгөн Атамбаевдин командасындагы адамдар камалып кетишти. Бишкектин мэри кетти, башкасы кетти. Бул мындай коррупциялык схемалар буга чейин деле Акаевдин мезгилинен башталып, Бакиевдин мезгилинде ушул тендерлерди жарыялаганда жана башкаларда өз тааныштарына гана тендерлерден уттуруп, мына азыркы кезде деле ошондой болуп жатса керек. Бул нерсе болуп келген да, бирок ошол бул инструмент Жээнбеков өзүнүн бийлигин бекемдөө үчүн абдан ыңгайлуу пайдаланылды. Бирок биз абдан үмүттө болгонбуз, ушул нерсе уланып кетет. Чын эле коррупция менен күрөшүү ушул Жээнбековдин президенттик мезгилинде абдан уланып, тарыхта жакшы алтын тамгалар менен жазылып, коррупцияны жеңген адам катары жазылып калат дедик эле. Бирок тилекке каршы достор, эмнегедир ошол иштердин уландысы болбой калды. Калгансыды. Балким 2,5 жыл алдыда бар, дагы жүрөттүр бул күрөш кандайдыр бир деңгээлде. Бирок азыркы кезде ар кандай сөздөр ушул Ырайым Матраимовдун айланасында жүрөт. Чоң коррупционер деп ушул азаттык бир чоң берүүлөрдү жасагандан кийин деле алгылыктуу кадамдардын болгондугу көрүнгөн жок. Ошол эле комиссиясы жана башка. Дагы айта кетейин достор, бул Ырайым Матраимов өзү эле эмес, бул биздин системанын бардыгы ушул Ырайым Матраимовдардын заманы келип калган азыр. Ар бир райондо, ар бир керек болсо айыл өкмөттө, ар бир керек болсо мектепте, ар бир оорукана, ар кимдин ошол жерде кичинекей Ырайым Матраимовдары бар. Коррупция бизде ушунчалык гүлдөгөн. Бул жерде Ырайым Матраимов эң акыркы же эң биринчи адам эмес. Бул система ошондой. Ырайым Матраимовдарды ошол Атамбаевдин, Акаевдин, Бакиевдин системалары өстүрүп чыгарган. Буга чейин деле баягы Малабаев, Кошелек деген Акаевдин убагында ушундай айрыкча бул таможня, ушул бажы тармагы контрабанданын эсебинен абдан миллиондогон акчалар келет экен. Ошолор чоң бир агым аркылуу канал сыяктуу эле ошол президенттин чөнтөгүнө чейин түшүп турган экен ошол кездерде Акаевдин убагында. Ушул мунун бардыгы билишет, мунун бардыгы билип турат. Буну менен күрөшүү абдан кыйын болуп жатат. Ушул ойлогонбуз биз эми ушул Жээнбеков мына ушул деңгээлде аягына чейин чыгат, дагы көптөгөн коррупционерлердин бир бет ачылат дегендей ой бар эле да. Тилекке каршы андайлар болгон жок. Балким дагы айта кетермин, дагы 2 жылдан ашыгыраак ушул мөөнөтү бар Сооронбай Шарипович Жээнбековдун. Балким ушул шайлоолордон өткөндөн кийин жаңы команда менен эми булардын мындай аргументтерине караганда ушул парламент келсе, анан кийин кээ бир саясий серепчилер дагы айтып жатышат, балким ошол өзүнө ыңгайлуу
bir işterman, profesyonel bir adamlar parlamentke gelip kalsa oşolor menen iş algılıktуу жүрüp kandaydır bir dengelde ушул коррупция менен күрөш, Кыргызстандын экономикасын алдыга чыгарыш, жана биздин эл аралык донорлордон болгон карыздарыбызды төлөө сыяктуу чоң иштер жүрүшү мүмкүн да. Бирок ошол эле учурда элдин ичинде абдан протесттик, мындай ушул азыркы бийликке ишенбеген чоң бир көз караштар пайда боло баштады. Мурда ачык айтышпаса азыр абдан эле карапайым адамдар ачык айтып, социалдык сеттер бар экен. Ар ким сүйлөп койсо бүт кыргыздар угат экен. Мисалы үчүн Америкадан Адилет Айтикеев абдан каттуу президенттин дарегине каттуу сөздөрдү айтып, аргументтери менен, фактылары менен каттуу айтып жатат. Андан башка деле мына кече жакында Бактыбек Калмаматов сүйлөдү. Жана башка ар кандай блогерлер, саясатчылар абдан каттуу ушул каршылык көрсөтүү маанайында ушундай президенттин жетекчилигине, президенттин азыркы командасына каршы каттуу сөздөр айтылып жатат. Президенттин командасы демекчи азыркы кезде президентти ушул президент деген арбитр сыяктуу, сен мындай деп мындай тараза сыяктуу ортодо туруп берген гарант, мамлекеттин гаранты болуш керек. Ал эми анын командасы абдан күчтүү ишти алып барып, вазир жакшы, хан жакшы дегендей ушундай сонун сааттын механизминдей чыкылдап иштеш керек. Ошондой команданы президент өзүнө алыш керек эле да. Тилекке каршы бул буга чейинки Абылгазиевдин өкмөтүн көрдүңүздөр. Абдан президент көпкө чейин кармады бул өкмөттү. Кандайдыр бир коомчулук тарабынан талаптар болсо дагы ал нерсеге реакция жасабай, ал нерседен жыйынтык чыгарбай көпкө чейин кармады. Бирок акыркы кездерде ушул абдан коомчулук, мен көп жолу кайрылганмын президентке. Ушул Абылгазиев өкмөтүңүздү кетириңиз урматтуу президент деп, Абылгазиевдин өзүнө кайрылгам, уятыңыз болсо кетип эле калыңыз деп. Эми кандай болгон учурда дагы ал киши кетти. Бирок кеткен менен ал киши эле кетти. Ошол эле мен ойлогомун, эми ал киши кетсе өкмөт баардык составы менен кетет, жаңы өкмөт келет деп кандайдыр бир деңгээлде ишенич бар эле да. Андай болгон жок, ал киши кетти. Өкмөтүнүн баардыгы калды. Мурдакы биринчи вице-премьер-министр кайра премьер-министр болду. Ошону менен эч кандай бир эл ичинде бир элдин күткөн үмүтү акталган жок да. Коррупция менен күрөшүү, маселен, мен дагы бир ушул элге видео жасадым эле, жанагы Россиядан келген тез жардам машиналары $59,000 туура келген машиналар жөнүндө. Мына кече жакында ат башыда машина, ошондой эле машиналарды алдык дейт, собойлор $28,000 тегерегинде болуптур. Эмне себептен ошол нерсе фактылар болуп өтсө дагы кандайдыр бир адамдар ушул факты боюнча, ушул тез жардамдарды алуу нерсеси боюнча азыркы кезге чейин мындай, эми мен бул эң жөнөкөй мисал катары айтып жатам да, мындай фактылар абдан эле көп болду. Бирок кандайдыр бир адамдардын ошол нерсеге мындай жооп берип, жоопкерчилик тартып, бир ушундай жыйынтык чыгарылган фактыларды көрө албадык достор. Бул болсо элдин ичинде дагы деле нааразычылыктарды азыркы кездеги ушул Сооронбай Шариповичтин жетекчилиги астындагы ушул өкмөткө, бийликке, өзүнүн жеке бейнесине ишенбөөчүлүктү таратып жатат да. Ошондуктан эмне демекчибиз? Биз мамлекетте, мен жеке өзүмдүн оюмда ушундай бир тынччылык, стабилдүүлүктүн болушун каалаймын. 3-чү же болбосо 4-чү бир революциялар болуп кетишин мен эч кандай каалабаймын. Анткени биз канчалык ушундай тополоң болгон сайын инвесторлор качат экен. Тезинен коррупция менен күрөшүү керек, достор. Бул азыркы кездеги кожо көрсүнгө айткан күрөш, бул күрөш эмес. Эч кандай коррупция бизди төмөндөн тартып башыбызга чейин чулгап алган, бул системдүү бир бизге жабышкан сары чырмооктой нерсе. Буну башынан да, этегинен да чогуу тазалаш керек. Эмне себептен коррупция болуп жатат? Анткени ошол эле коррупция болгон нерселердин бийликтин башкы органдарында ошолордун крышалары бар. Ошол крыша мафия деп коебузбу, кандай десек, ушул олигархтарбы же кимдер иши кылып
колдогон ошондой бир топтор бардыгы президент ичине эле айланып турушат. Президент балким ошолор менен абдан жакшы мамиледедир. Ушул бир каттуу өзгөрүүлөргө барбай жатат да. Анткени бардык ушул өкмөттү толугу менен кетирүү керек эле. Биринчиден элдин ишенимине жарай турган коррупция менен күрөштөрдүн болушу керек эле. Эч кандай нерселер болбой жатат достор. Эми мына шайлоо өнөктүгү келе жатат. Шайлоодон кийин кандайдыр бир элде, мисалы үчүн мен бул берүүмдү берердин алдында мен бир мындай чоң үмүт пайда болуп жатат да. Айрыкча мен азыркы кезде ушул Бүтүн Кыргызстан партиясына жүгүрүп ушул качантан бери мен мындай кандайдыр бир үмүтүмдү артып келе жатам достор. Буларда бир акыйкатчылык бар дегендей, мен бирок партиянын мүчөсү эмесмин. Кечээки күнү ушул Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы Бишкек административдик сотунун алдында жеңип чыкканда дагы чоң бир ишеним пайда болду. Ага чейин ушул генералдар коррупциянын жүрөгү титиреп коркуп турган бир генерал бар, Өмүрбек Субаналиев. Ошол кишилер келгенде Бүтүн Кыргызстанга менде абдан ишеним чоң болду эле. Кече соттук процесстен жеңгенден кийин андан да күч алдым. Мына бүгүн кечелери да көрүп отурам, Москвадагы посольствонун алдында, элчиликтин алдында адамдар канчалык деңгээлде ушул каттоодон өтүү. Мигранттардын көпчүлүгү 80-90% ушул мындай элдик альянс тарабындагы партияларга, Бүтүн Кыргызстан Чоң Казат партиясына шайлагылары келишет да. Ушул адамдар абдан активдүү болуп жаткандыгы демек Кыргызстандагы орто муундар сатылып кетишти. Бардык акчаларын алып көпчүлүгү ошол бийликчил партиялардын Кыргызстан, Мекеним Кыргызстан, Биримдик сыяктуу партияларга жүгүрүп үгүттөө иштеп жүрүшөт. Ал эми бул жакта мигранттар ошончолук канча тоскоолдуктар жаралса дагы аракет кылышып, бул деген кандайдыр бир добуштардын сөзсүз түрдө эгерде шайлоо адилет өтө турган болсо, ошол эл тарабындагы партияларга берилет деген нерсе да. Бул биздин кечээки пандемиядан кийинки көзүбүздүн ачылып калгандыгынын толук далили. Ал эми Кыргызстанда болсо акыбал өтө оор достор. Анткени ошол бийликчил партиялардын өкүлдөрү жолдорду салып, фаптарды курушуп, мындан жарым жыл мурун эле, мындан 2-3 ай мурун эле электоратты кандайдыр бир башка жолдор менен сатып алуунун механизмдерин ойлоп чыгарышкан булар. Абдан активдүү иштеп жатышат алар дагы. Албетте ошол эле биз жактырбай жаткан бийликчил партиялардын ичинде дагы көз караш, алдыңкы көз караштагы интеллектуалдык деңгээли абдан жакшы жигит кыздарыбыз дагы жок эмес. Айрыкча жаштары келе жаткан жагынан албетте биз жакшылыктан үмүт кылабыз. Кандай болгон учурда дагы ушундай көз карашы жакшы адамдар сөзсүз түрдө коррупцияны жеңет. Кайда болбосун жүрөгүбүздө коррупцияны жеңүү деген нерсе болуш керек достор. Сөзсүз түрдө биз жеңебиз, сөзсүз мындай эч качан оюңардан кайтпагыла, коррупция жеңилет. Мен айтканмын, бул 5 жылдыкта жеңе албасак дагы эмки 5 жылдыктагы шайлоодо сөзсүз түрдө ушундай чыныгы бир интеллектуалдык деңгээли бийик ушундай адамдар азыр көбүнчө саясатка барбай иштеп жатышат да. Ушулар келет кандайдыр. Андан кийинки 10 жылда сөзсүз түрдө биз мындай макалөө-сакалөөлөрдүн бардыгы кетет бийликтен. Сөзсүз түрдө баягы кыргызда сөз бар. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Билими күчтүү жаштарыбыз даярданып келе жатат да. Менин үмүтүм ошолордон абдан чоң. Сөзсүз түрдө жакшы заман болот достор. Көңүлүбүздү ток коюшубуз керек да. Анан мамлекеттин бүтүндүүлүгүнө мындай ынтымакка келип, ушундай нерседе кармап турушубуз керек. Абдан ар бирибиз патриот болушубуз керек да. Менин үнүм эле эчтекени чечпейт, мен барбай койсом эле эчтеке болбойт деген сыяктуу нерселерден алыс болушубуз керек достор. Анан мен ушул айта кетем, азыр мындай мен баарына каршымын деген бир кыймыл абдан күч алып жатат. Албетте ар ким өз көз карашын айтууга акылуу. Бул деген үмүтсүздүктүн кыймылы деп айтамын. Анткени алар кандайдыр бир партиянын составы менен бара албай,
ошол мен баарына каршымын деп кыймыл кылып атат. Булар жалкоолор. Мен бардыгына каршымын деп деле шайлоого деле барышпайт булар. Мен баарына каршымын деп мынтип кол коюп деле бербейт. Үйүндө жатып алат ошол күнү. А бул нерсе булдардын үн чыгарбагандыгын ошол эле бийликчил партиялар абдан ыңгайлуу пайдаланып кетишет да. Ошондуктан достор мен айта кетейин, көңүлүңөр кандайдыр бир деңгээлде 100% жакпаса дагы бир 60-70% жаккан партияларга болсо дагы берип, мен каршымын дегениңерди коюп, бир жыйынтыкка келишибиз керек. Эми мен жеке оюм, албетте силерди сыйлайм, ошол эле көп мен сыйлаган адамдар бар экен, ошол мен каршымын баарына деген кыймылдын ичинде. Бирок бул нерсе биздин жоопкерсиздигибиз болуп турат да. Макул ошол мен каршымын деп баарыбыз бийликке барбай коелу шайлоого. Андан кийин мамлекеттин көптөгөн акчалары кетет экономикага. Кайра дагы бир шайлоо болушу мүмкүн. Бирок ага деле жеткизбей, ушул административдик бир мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, мен каршымын деген кыймылдын үнүнө эч жака угулбай деле калышы мүмкүн. Мындай болуп шайлоо токтоп калган фактыларды мен билбейм, мен көрө элекмин чын айтканда. Достор, бүгүнкү айта турган нерсе ошол. Абдан көп сүйлөдүк. Ушул Сооронбай Шариповичтин бийлиги кайсыл жака алып бара жатат дегенге бир мындай жыйынтык чыгарып койсок, эгерде ушул кадам менен, ушул багыт менен бара жатсак, бул Сооронбай Шарипович Жээнбековдун бийлиги бизди кандайдыр бир туңгуюкка, ызы чууга алып бара жатат. Анткени ушул эле кезде мына айттым, абдан электораттын ичинде нааразычылыктар болуп жатат. Ошондуктан мындай туңгуюк, ызы чуу, тополоң болбос үчүн достор, бийликтегилер, урматтуу ошол ак жакачандар, тезинен реформаларга барышыбыз керек. Али да кеч эмес, 2,5 жылдык срок бар. Тезинен коррупция менен күрөшүү, бийликтеги адилет бир мындай жакшы парламентти алып келүү, ушул шайлоо кезинде административдик ресурстарды колдонбой президенттин калыс туруп берүүсү керек да. Мен акыркы шайлоо кездеринен ойлоп, мындай кандайдыр бир президент тарабынан кийлигишүү болгон жок деп эсептеп калдым. Албетте бул нерсе жакшы. Мына Бүтүн Кыргызстан партиясы шайлоого катышкандан кийин кандайдыр бир үмүттөр пайда болду. Ачык эле айтыш керек достор. Ошол кыскасы. Бир жагынан алганда бир үмүт бар, бир жагынан алганда туңгуюкка бараткандайбыз. Иши кылып баягы өзүбүздүн колубузда турган сыйт, ошол өзүбүздүн тагдырыбыздын рөлү, бурмасы. Биз каяка бурсак ошол жака бурулат. Шайлоого активдүү катышалы. Ушул 1-2 күн убакыт калды. Мигрант достор сөзсүз түрдө посольство, консулстволордон биринчи консулдук каттоодон өтүңүздөр. Ансыз болбойт. Андан кийин шайлоого баралы. Сиздер менен мен, блогер Бакыт Сулайман.